Мен жогорку билимдүүмүн, юридикалык факультетти аяктаганмын. Аскер кызматын өтөгөн эмесмин. Үй бүлөлүк шартыма байланыштуу аскер билетим альтернативдик. Эми мен милицияга ишке кирсем болобу? Мамлекеттик кызмат ошол эле мезгилде укук коргоо органдарына кызматына сөзсүз түрдө аскердик билет талап кылынат. Ошол себептен сиз сөзсүз түрдө аскердик билет алышыңызга туура келет. Эгерде аскердик билет бүгүнкү күндө жаңы мыйзамдын талаптарына ылайык, эгерде сиз 25 жашка чыксаңыз, кандайдыр бир определенный сумма менен аскердик милдеттүүңүздү өтөп алсаңыз дагы болот. Үй бүлөбүздө бир аз түшүнбөстүк болуп, менин келинчегим жалган эле уурду деп тааныштар аркылуу оор жаракат алган деп экспертиза чыгарып алыптыр. Ал экспертизанын негизинде мага оор статья коюлуп калган. Кандай кылсам болот? Эгерде сиздин келинчегиңиз кандайдыр бир экспертизанын корутундусун жалган корутунду чыгара турган болсо, сизде укук бар. Кайсыл тергөөчүдө боло турган болсо, ошол тергөөчүгө өтүнүч менен кайрыласыз. Ал өтүнүчтө көрсөтүлүш керек. Эгерде жогорудагы аялыңыз алган жаракатка сиз макул болбосоңуз, кошумча экспертиза же комиссиялык экспертиза дайындаганга толук түрдө укугуңуз бар. Эгерде кошумча жана комиссионный экспертизада жогорудагыдай жаракаттар аныкталып тастыкталбаса, сиздин үстүңүздөн козголгон кылмыш иши кыскарат. Жубайым менен ажырашып кеткенмин, балдар апасында калган. Балдарды өзү бакпай туугандарына таштап, өзү башкага турмушка чыгып кеткен. Балдар кыйналып жатат. Өзүмө кантип алсам болот? Ал өзү балдардан кабар албайт. Кыргыз Республикасынын үй бүлө кодексинин талаптарына ылайык, биринчи очурутта бул балдарды ата-эне бакканга милдеттүү деп көрсөтүлгөн. Эгерде сиздин жубайыңыз балдарды башка бирөөгө гана таштап кете турган болсо, бул жерде ал мыйзамсыз болуп калат. Сиз балдарды алуу боюнча сотко доо арыз менен кайрылып, балдарды сиз гана багып, сиз гана тарбиялаганга толук түрдө укуктуусуз. Балдар сөзсүз түрдө сиздин карамаңызда болот. Эгерде сизде да түрдүү тармактын өкүлдөрүнө сурооңуз болсо, 0558 30 03 33 номерине SMS аркылуу кайрылсаңыздар болот.